Бала тарбиясы. Балаңыз эс тартып сөзгө түшүнүп калды. Бирок аябай тентек. Кыйкырып, какус-кукус кылмайынча сөз укпайт. Үйдөгү бул жагымсыз жагдайдан да сиз чарчадыңыз. Эмне үчүн мындай? Себебин билесизби? Жаңы эле жашоого аралашып, эми эле бас баштаган балдар баарына кызыгып, кармап көргүсү келет. Али алар болот менен болбойту, жаман менен жакшыны аңдай элек мезгили. Төгүп чачып тамак жеп, кир сууга колун салып, сизди убарага салышы мүмкүн. Ушундай жагдайда көпчүлүк ата-энелер ары тур, кармаба, таяк жейсиң деп кычырлана баштайт. Бала өскөн сайын үйдү жаңырткан эненин кыйкырыгы да көбөйөт. Бул үй бүлөдөгү эң жагымсыз жагдайлардын бирөөсү. Көрсө, көпчүлүгүбүз балдар менен туура мамиле курууда жаңылышат экенбиз. Бир нерсени туура эмес кылып жатса, дароо тыйбай, туура багыт берсек, ортодогу талаш тартыштын алдын алабыз. Мисалы, кармаба дегендин ордуна кантип кармоо керек экендигин, кылба дегендин ордуна кантип туура кылса болоорун көрсөтүү керек. Ата-эненин балага берген эң чоң белеги жакшы тарбия. Албетте, курсагын тойгузуп, кийимин алып берип коюу менен эле тарбия бүтүп калбайт. Аяр мамиле, чын ыклас менен мээрим төгүү аркылуу гана аларды туура нукка буралабыз. Балдарды жакшы жакка өзгөртүүнү кааласак, алгач өзүбүз балага болгон көз карашыбызды өзгөртүшүбүз керек. Көпчүлүк энелер балдарын кыйкырмайынча кулак салбайсыңар деп тилдегенин угуп жүрөбүз. Терең талдай келсек, ошол тоң моюндукка баланы өзүбүз көндүрөт экенбиз. Көрсө, баланын аң сезими чоңдордун, айрыкча эненин мамилесине жараша калыптанат тура. Эч нерсени түшүнө элек кезинен баштап кагып силкип, кыйкыра берсек, бара-бара баланын аң сезими сылык, жылуу сөздү кабыл албай калат. Ошентип, качан гана кыйкырганда эсине келе түшкөн айдатма тоң моюн балдар өсөт. Ойлонуп көрүңүзчү. Эмне үчүн биз балдардын эмоциясын сыртка чыгаруусуна тоскоол болушубуз керек? Алар да биз сыяктуу эле буулук атта. Алар өздөрүнүн ички сезимдерин шоктонуу, ызы-чуу кылуу аркылуу гана чыгара алышат. Ошондо гана эс алат алар. Бул алардын табиятында бар. Тагыраак айтканда, Аллах аларды ушундай кылып жараткан. Алар да ички сезимдери менен бөлүшкүсү келет. Мисалы, чайнектин капкагын жаап, отко коюп койсок эмне болот? Бир топтон кийин капкагы ыргып, суу ташкындап чыгат да, туурабы? Баланы да канча тыйып, кыса берсек, ошончолук буулугуп депрессияга дуушар болот. Жүрүм туруму өзгөрөт. Качан биз наристелерге сабыр, мээримдүүлүк менен кайрылып, сезимдерин сыртка чыгарууга жардам бергенде гана ортобуздагы талаш тартыш жылуу мамилеге айланат. Баланын энеге болгон сүйүүсү дагы да артат.